Biz жүргөн айлы түн айда биз үзгөн жыпар. Аялсыңбы, бактылуусуң анда сен. Ал бакыттын бир үзүмүн таткан мен. Таразасы салынган тагдырымдын арабасын тартып келе жаткан мен. Адамдар бар арабызда эсирген, теңсиңбестен топуракка тепсеген. Тебеленип ылай чаңда калсам да, моюн бербей баш көтөргөн аял мен. Башка элден дөнөдөн арман аялдашкан да мекен. Аял заты табиятынан аруу жандар. Алардын жан дүйнөсү эч кимге жамандык каалабайт. Тескерисинче башкалардын ийгилигине кубанып, ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр. Коомдун, шаардын тазалыгы жана көркү үчүн колдон келген жардамын аябаган Алтынай эжекебиз бүгүн дагы жумуш үстүндө. Бул тармакта эмгектенгенине 7 жылдан ашык убакыт болду. Ушу Токтогул паркына көп үлүшүмдү коссом, ошо жазында жакында гүлдер эгебиз, ошо гүлдөрдүн дагы гүлдөрдү көбөйтүп көркүнө чыгарсак, ушул эле жердеги көп адамдар келип неме эс алат. Ошолор бизге аябай сыймыктанат. Эртең менен келип неме кылганда баары рахматын айтышат. Биз ошого кубанабыз. Тазалап бүткөндөн баардык нерсе таза, гүлдөрүбүз көркүнө келип чыгып турат. Анан арчалар бар, баардык нерсе өз көркүнө чыгып турат. Мен ошолор менен эс аламын. Турмушта аркыл тагдыр жолун тооруп, кыйналып кысталса да жүрөгү ооруп, ачууга алдырбастан аял заты жашайт экен, калбастан гүлдөй соолуп. Аял табияттын асыл баа чыгармасы. Алар ар дайым жылуу сөзгө, жакшы мамилеге муктаж болот. Бирок аларды назиктегенибиз менен бир тарабы коомдо орду зор. Мырзалардан кем калышпай, керек болсо алардан ашып өтүп, эмгегин аркалап, үзүрүн көрүп келишет. Алардын катарында электр тогу менен иштегенди үйрөнүп, бул жаатта колдон келишинче элге кызмат кылып келе жаткан бир айым бар. Ал Динара Турдубаева. Ош электро ачык акционердик коомдук ишканасында эмгектенип келе жатканына бир топ жылдын жүзү болду. Өз ишине так, жоопкерчиликтүү. Ушул сапаты менен кесиптештеринин арасынан өзгөчөлөнүп турат. Бул кесип өзүмө жагат. Электр тармагында 20 жылдан бери иштейм. Элдер менен иштегенге аракет кылып, ошо бири жакшы сүйлөйт, бири жаман сүйлөйт. Ошого деле аракет кылып, тилин таап сүйлөшөбүз. Аял деген эми иште да иштеш керек, үй бүлөнү да караш керек. Эки тармакты тең алып кетиш керек да. Негизинен аял заты табиятынан бирөө үчүн күйүп, башка үчүн кам көрүп, ошол кубанса кошо кубанган, кайгысын кошо тарткан бөлөкчү жан. Ошондой инсандардын бири Кишимжан Мурзалиева. Өмүрүнүн 35 жылын медицина тармагына арнап, калктын саламаттыгына кам көрүп келет. Эмгек жолун алгач Алай районунда үй бүлөлүк дарыгер болуп баштаган. Андан кийин Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 10 филиалында иштеп, эмгегинин үзүрү менен азыр Ош шаары боюнча башка акушер-гинеколог болуп иштеп келет. Ош шаарынын башка акушер-гинекологу болуп, 3-жыл иштеп атам. Биз дагы бир үй бүлөнүн бейишибиз. Ошол бейишке татыктуу алып жүрүш керек. Адам эч качан чарчадым, чалыктым же картайдым дебеш керек. Анткени дайым позитивдүү болуш керек. Биздин жашоо, биздин тагдыр, биз өзүбүз ошонун авторубуз да. Биз жашоону кандай элестетсек, ошондой кетет. Саламатсыңарбы? Шашып келем дүрс-дүрс кагып жүрөгүм, илгер үмүт тилектерге толтура, эртели кеч баккан тунуу койлорду бакыран көз окуучума айтууга. Сергий түшөм, эргий түшөм мектептин, бала жыттуу абасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр эместей, эжей деген бала сөзүн укпасам. Балдар менин бар байлыгым, мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатпы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Бул кесипти 1989 жылдан бери аркалап келем. Иштегениме 35 жыл болду. Кесибим өзүмө аябай жагат. Өзүм бала кезимен мугалим болсом деп кыялданчумун. Биз ушу мугалимдер жаратылышынан бала ыйласа ыйлайбыз, кубанса кубанабыз. Баланын экинчи ата-энеси болуп калабыз да мектептеги. Ата-энесин айтпаган ички сырларындагы мугалимге келип сөзсүз окуучу айтат. Мен бүгүн күндөгүдөн ойлоп турам. Негедир жүрөгүм да толкуулам. Себебин издеп таппай турганымда ой келди энелерге,
алуучуга. Энелер ал жөнөкөй адамбы? Арабызда орду кандай жаралды? Чындыгында анын орду бийиксо, мына ошону бар табаган адамбы? Адамзатты бул жашоого алып келип, адам кылып жашоого кошкон, албетте бул дүйнөнү тааныткан энелер, аял заты. Алардын назиктигин бактап, милдетибизди аткарып, аларды коргоо бул биздин атуулук милдетибиз, парызыбыз экенин эч качан унутпайлы мырзалар. Жалпайымдар, майрамыңыздар менен. Азамат Баятов, Элеман Акбаев, Атайын чыгарылыш.